Meni kaynatam Taşkul Vaqsaqal болгон. Сумбула сөзү эртеп курган балам. Жумагул Ташкулова Жаңы Жер айыл аймагынын Жаштык айылынын тургуну. Кылым жашаган Жумагүл апанын абалын сурап, Лейлек районунун акими Канимет Осмонбеков баштаган бийлик өкүлдөрү кабар алды. Жетекчилер каарманыбызды эл аралык каарылар күнү менен куттуктап, беректерин тапшырды. Апканыңар той болсун, заманыңар тынч болсун, инсап берсин, улушпагыла, талашпагыла, жакшы боло бергиле. Жоткондо жолуңар болсун, кожойго жилеңер болсун. Айтканыңыз келсин. Шондай балам. Аман болуңуз. Жетекчилер Тогуз Булак айыл аймагынын Айкөл айылынын тургуну 102 жаштагы Баар Сайпидинованын үйүнө да барышты. Атайын сизди куттуктап коеюн деп келдим, апа. Өлкөдө анын ичинде Баткен облусунда жыл сайын 1-октябрь карыялар күнүнүн 1 айлыгы жарыяланып келет. Карылар күнүн белгилөөнүн максаты дүйнө коомчулугунун улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө жана алар муктаж болгон нерселерге көңүлүн бурдуруу, карыялардын коомчулукка керек экендигин түшүндүрүү аркылуу аларга колдоо көрсөтүү жана демографиялык өсүү тууралуу маалымат берүү болуп саналат. Карыяларыбыздын ден соолугу чың болсун, өмүрүбүз болсун, ушундай карыялар көп болсун айылыбызда. Заманыбыз тынч болсун, ушундай карыялар майрамы көп боло берсин. Сиздерди бүгүнкү салтанаттуу майрамыңыздар менен куттуктап, сиздерге чың ден соолук, узун өмүр, мол түгөнгүс рызкы, келечекте жаштарыбызга дайыма акыл насаат айтып, жол көрсөтүп, Кыргыз элинин келечеги үчүн талыкпай өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошо бересиздер деген ишеничтемин. Кулунду жергесинин өнүгүшүнө зор салымдарын кошушкан коомдун аркыл тармагында эмгек жасап, кадырлуу каарылыкка жетип сый көрүп, төрө ээлеген ата-энелерибиз үчүн сый дасторкон даярдалып, майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Соңунда майрам ээлерине концерттик программа тартууланды. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, Баткен жаңылыктары.